Тоңдук 24 жаштагы Сымбат кол өнөрчүлүктүн резин арт түрү менен алектенет. Башкача айтканда, смала менен ар түрдүү кооздуктарды жаратат. Ал көрктүү идиштерди, өзгөчө сааттарды жасайт. Заманбап өнөрдү изилдеп өздөштүргөндүгүнө 1 жыл болду. Жакшылап порошокту саларда жакшылап аралаштырабыз. Себеби бул порошок болгондуктан майда бүртүкчүлөр калып калат. Куйгандан кийин ал жайылып, биздин өзүбүздүн өмүрүбүздөн чыкпай калат да. Сымбат керектүү материалдарды борбор калаадан алдырат. Бир идиш жасап чыгарууга болгону жарым саат убактысын кооротот. Даярдап жатканда атайын идиштер калыпка куюлуп, буюмдарды көлөмүнө, кооздугуна жараша ар кандай баада сатат. Бизде ушундай кол эмгектен жасалган жакшы бир сапаттуу буюмдар бар. Мен да заказ берип аттым эле ушул саатка. Ушу Кытайдан алгыча бизден алыңыздар. Сапаты жакшы, конфетница баары бар экен, саат. Өзгөчө кооздолуп жасалган идиштерди сатып алууга кызыккандар көп. Кадимки идиштен айырмасы бышык, сынбаган өзгөчөлүккө ээ. Болгону ысык нерселерден сактоо керек. Буюрса чакан цех ачсакпы деп атабыз. Алдыдагы тилектерибиздин бири ошол. Өзүбүздүн жасаган продукциябызды өзүбүз сатып, себеп ачканында бир себеби болуп атат. Даяр эмени элдер көп заказдан биринчи даярды көп сурашат экен да, мага бүгүнкү керек, бизге сааттарды көбүнчө даярга көп сурайт. Идиш аяктары ошо белек катарында алсакпы деген эме кардарлар өтө көп. Сымбат өз колу менен кийимдерди бычып эмгектенет. Анын кол өнөрчүлүгү жакындадан бери Киреше булагына айланган. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Асылбек Касенов, Ысык көл жаңылыктары.